30 sotik, ошон сотиктен бөлүп берди да, чек кылып. Мындай да, үлүш жер эмесчи, башка жерди дагы мен чек кылып саткан жокмун. Биз 4 та уулубуз, 4-төбүздөн үйлөнгөнбүз. Бир үйдө жашайбыз. Базар-Коргон райондук прокуратуранын алдына чогулгандар Сейдикум айыл аймагынын жашоочулары. Алар аталган айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгүнө нааразы болуп, кайрадан чогулушту. Мындагылар азыркы айыл өкмөт башчысы жерлерди туугандары менен бирге ээлеп алганы, жер тилке берүүдө теңсиздик болуп жатканы сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Нааразы топтун катарындагы Султанбек Жусупбеков айыл өкмөт башчысы 30 сотук үлүш жерин жер тилке кылып сатып жибергенин айтууда. Биздин ошо үлүш жерибиз бар. Ал аренда жер эмес, 30 сотик. Таштак деп коет ал жерди. Экилип атты. Ошо жерди элдерге чек кылып берди. Андан мага деле берди. 30 сотик, ошон сотиктен бөлүп берди да, чек кылып. Мага деле берди, бирок мен өзүм акчамды алдым. 100 000 сом акча бердим. Өзүңүздүн жериңизге 100 000 сом бердиңиз, чек алыштым, 100 000 сом акча бердим. Азыр эми үлүш жер бер деп неме кылып атасыз, э? Ооба, үлүш жер бер деп. 2 жылдан бери азыр ошо эге албай атабыз. Ошо жерибиз жок. Өзүбүздүн элге чек бербей атат да. Ошону ушу мен айыл өкмөттү жамандабаймын, башка ушу бардык элге тең кароосун каалайм да. Барабыз азыр. Муну деп бизди көрсөтсөңөр, Сейдикум элин тааныбайт. Жет кошкон болуп кеткен. Акчаны берет, алат. Акчаны өзүбүздүкүлөр албайт. Биз мисалы 4 уулбуз. 98-жылдан бери апам чекке арыз жазып ала албаган экен. Мен өзүм алып кирип, калагандай кылып алып ал деди. Бийил алдык чекти. А менин кошуналарым, ошум начар жашаган кошуналарым бар. Чек ал элек. Сейдикум эли чектен кыйналып кетти да. Мындагылар жер тилке алууда да туура эмес көрүнүштөр болуп жатканын айтышат. Көп жылдардан бери чек алууга кезекте тургандар унутта калып, айыл өкмөт өзүнө караштууларды алдыңкы сапка койгону сөз болууда. Ар тараптан чогулган бул сыяктуу доо арыздар боюнча мындагылар прокуратура органдарына да даттанышкан. Мындан сырткары райондон түзүлгөн комиссияда айыл өкмөттүн үстүнөн текшерүү жүргүзгөн. Бул жерде Сейдикум айыл өкмөтү Абдурасулов Майрамбектин мыйзам бузуулары көп болгонуна байланыштуу бул жерге биз ушу келишибиз уже 9-жолу жолу келишибиз. Биз 8ден ашык заявлениябыз бар. Негизги маселе айыл өкмөттү баягы жер участоктор берүү боюнча айыл өкмөт сразу жаңы шайланып келип эле баягы тизмеде катарда турган тизмени жокко чыгарып, өзү башынан баягындай тизме түзүп, биринчи жер берүү үчүн өзүнүн айлана чөйрөсүнө жакындарын тизмесин өйдөгө жогору жылдырып, анан башка айылдагылардыкыны тизмесин ылдыйга жылдыртып койгон. Анан эски мурунку айыл өкмөттөр берген токтомду өзүнүн мыйзамсыз эле же прокуратуранын катышуусу жок, же соттун катышуусу жок токтомду жокко чыгарып атат да, эски токтомдордучу. Мыйзамсыз. Райондон түзүлгөн комиссия айыл өкмөттүн үстүнөн жалпысынан ар багыттуу 8 иш боюнча текшеришкен. Алардын арасында тургундар айткандай мыйзам бузуучулуктар да бар экени аныкталган. Бул жагдайларга юридикалык баа берүүсүн айтып, 8 иш боюнча райондук администрация прокуратурага кайрылган. Ал эми райондун прокурору жазылган арыздар боюнча учурда текшерүү иштери жүрүп жатканын белгиледи. Ал жерде мыйзам бузуулар бар. Буга юридикалык баа берүү үчүн Базар-Коргон райондук прокуратурасына жиберилген. Азыркы учурда прокуратуранын кароосунда турат. Прокуратура биринчи мыйзам бузуулар такталган жок деп бизге жооп берди, кат жүзүндө. Кат түрүндө жооп берди. А бирок райондун администрация комиссиянын негизинде текшерип, мыйзам бузуулар болгон, кылмыштын составы бар, ошонун негизинде юридикалык баа бериңиздер деп туруп, кечеги жума прокуратурага өткүзүп берди материалды. Ошонун немеси материал силерге келиптир, ошону көйгөйдү башынан карап бериңиз деп биз суроо баягы жооп алайлы деп туруп, бул жака биз суроо менен кайрылганбыз. Ошо бойдон шу күнгө чейин жооп боло элек да азыр. Просто биз жазган заявлениялардын ответтерин элдер уже 3 ай болуп атат дейт. Декабрда жазганбыз дейт. Февраль болуп кетти дейт. Общий баягы Жусуп билесиз, баягы кайрылганда баягы келип кеткенсиңер. Аны караштырып, азыр кароо стадиясында арыздарыңыз турат. Анткени администрациядан келген бир арыз бар, общий коллективдин ичинен общий жазылган арыздар. Азыр бир карап атабыз да, катталып, азыр ошол фактылар боюнча, ар бир факт боюнча караштырыш керек да. Анан юридик баа бере аягында чыкканда уже юридический баа беребиз да. Текшерилип атат уже. Алгачкысы качан келип түшкөн, анан жалпы жыйынтык качан түшкөн? Эми баягы арыздар келип түшүп атат. Четинен уже баягы мыйзам чегинде көрсөткөн убакыттарда чечилип атат, карап атат. Азыркы күнү азыркы администрациядан келген общий коллективный арыз бар, ошонун негизинде караштырып атабыз. Ага чейин берилген мына Жусуп мырза деле канча кайрылып атат, ар бир арыз боюнча жообун берип атабыз өз убактары менен.
Чогулгандар нааразычылыгын Сейдикум айыл аймагына караган Хажирабад айылында улантышты. Жергиликтүү тургун Искендер Өсөров 16 жылдан бери таштуу аймакты өздөштүрүп бак теккен. Айыл өкмөт менен 5 жыл сайын келишим жаңылап декабрь айында аяктаган. Айтымында эми дээрлик 20 жылдык мээнети күйөө алдында турат. Анткени айыл өкмөттөн кайрадан келишим түзүлбөй турганы, эми жер аукцион аркылуу берилери айтылыптыр. Aksiyonga koyam deyapti da. Aksiyon koygandan keyin biz olamay qolishimiz mumkin da. Endi shuncha mehnat qilib, o'zini tanishlariga endi bo'laylarga berish mumkin da endi. Men aksiyonga qo'shilib endi bitishim qiyin da. Endi 100 mingga chiqarib yuborsa men ololmayman da. 16-17 жылдык мээнетиңиз күйүп кетет. Shunday da 16-15 yil mehnatlarim kuyib ketadi. 15 yil 27 yil bo'ldi o'zi. Asli belar tozalab anday qilganimga 5 yildan beri договор ekanman da. Бул айтылган пикирлерди Сейдикум айыл өкмөтүнүн башчысы негизсиз дейт. Жер алууда туугандары аралашпаганын айтып, эл үчүн иштөөгө келгенин кошумчалайт. Бул жагдайга прокуратура толук юридикалык баа берет деген пикирде. Үлүш жерлерде эми чек кылып берген эмес бизден, болбойт да. Үлүш жердин негеси бар да. Жакын эмес, алыс дагы тууганын бир чек алган жок да. Бунун чектин кезектүүлүгү жок экен. Мен айыл өкмөткө алып келгенде кезектүүлүк жок экен. Кезектүүлүк түздүк башынанча. Башынан түзүлдү, ошол мезгилде арыз жазды, кезектүүлүк менен гана берилет биздечи. Анан мен туугандарым жазып алайын, мен жер алып алайын деген оюм жок. Мен ушу айыл өкмөткө иштеп берейин деп келдим. Анан эми азыр мен угуп атам, район комиссия чыгарып, прокуратурага бериптир жыйынтыгынчы. Эми көрөбүз кайсын мыйзам экен. Кабарыңыз жок, кайсы? Жок, мага берилген жок. Качан текшерип кеттилер өзү? Жакында эле текшерди. 15 күн текшеришти, отуруп ушул жерде межведомственный комиссиячы ар бир неме. Кошумчалай кетсек, Майрамбек Абдурасулов Сейдикум айыл өкмөтүн дээрлик 2 жылдан бери башкарып келет. Аталган аймакта 22 миңдей калк бар. Дотациядагы айыл аймактын бюджети 19 миллион сомдон ашык. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Базар Коргон району.